There is, there are. Саламатсыздарбы? Мектеп плюс каналы. Бүгүнкү сабакта there is жана there are качан, кантип колдонулат, ошондой эле кыргыз тилине которуу өзгөчөлүктөрүн карап чыгабыз. There is жана there are бул there жана to be этишинин чогуу колдонулушу. Is to be этишинин учурчакта жекелик түрдө формасы, ал эми are to be этишинин учурчакта көптүк түрдө колдонулчу формасы. There is жана there are кандайдыр бир нерсенин бар экендигин же болбосо жок экендигин сүрөттөө үчүн колдонобуз көбүнчө. Кыргыз тилине которгондо сүйлөмдүн мазмунуна жараша бар, турат, жайгашкан деп которсок болот. Эң негизгиси сүйлөмдөр негизинен көпчүлүк учурда сүйлөмдүн артынан которулат. Анда эмесе тереңирээк түшүнүү үчүн мисалдарга өтөлү. There is a cat in the room. Бөлмөдө мышык бар. There is a cup on the table. Столдун үстүндө кружка турат. There is some milk in the fridge. Музаткычта биртике сүт бар. Бул мисалдар there is деп башталды бардыгы. Демек there is кайсыл учурда колдонулат? There is жекелик түрдө турган зататочтор менен жана саналбай турган зататочтор менен колдонобуз. Негизи there is өзүнөн кийин турган зататоч менен айкалышы керек. Биринчи мисалды карайлык. Бөлмөдө мышык бар. Демек, бөлмөдө канча мышык бар? Бөлмөдө бир мышык бар. A cat. Демек, to be этиши is жекелик түрдө, андан кийинки зататоч дагы жекелик түрдө турат. Кийинки сүйлөм столдун үстүндө кружка бар. Канча кружка бар? Бир. Демек, кружка бул зататоч дагы жекелик түрдө турат. Үчүнчү мисалды карайлык. Музаткычта биртике сүт бар. Демек, эмне бар? Сүт бар. Зататочубуз сүт. Бирок бул саналбай турган зататоч, себеби бул суюктук. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Эгерде there is колдонсок, демек андан кийинки зататоч жекелик түрдө болуш керек, же болбосо саналбай турган зататоч болуш керек. Ал эми there are көптүк түрдө жана санала турган зататочтор менен колдонулат. There are two books on the table. Столдун үстүндө эки китеп бар. There are many students in the room. Бөлмөдө көп студенттер бар. Анда эмесе биринчи мисалга көңүл буралык. Столдун үстүндө канча китеп турат? Эки китеп турат. Эки китеп, демек, китеп зататоч көптүк түрдө турат. Бул санала турган зататоч, бир китеп, эки китеп, үч китеп мисалы. Андан кийинки мисал бөлмөдө көп студенттер бар. Канча студент бар? Көп студент бар. Демек, студенттер бул жерде дагы көптүк түрдө турат зататоч, ошондой эле санала турган зататоч. Дагы бир жолу кайталап кетелик. There are көптүк түрдө жана санала турган зататочтор менен колдонулат. Жогоруда мисалдарда there is жана there are колдонуу менен жай сүйлөмдөр кандай түзүлөрүн көрдүк. Дагы бир жолу жыйынтыктап кетели. Демек, there is жекелик түрдө турган саналуучу зататочтор менен, ошондой эле саналбай турган зататочтор менен колдонобуз. Ал эми there are саналуучу жана көптүк түрдө турган зататочтор менен колдонулат. Жай сүйлөмдөрдө there is кыскартып there's деп колдонулат. Мисалы, there's a book on the table. Ал эми there are жай сүйлөмдөрдө кыскартылбайт. Көбүнчө кыскартууну официалдуу эмес иш кагаздарда же болбосо озеки сүйлөгөндө колдонсо болот.
Ал эми официалдуу иш кагаздарда толугу менен жазганыбыз туурараак болот. Терс сүйлөм түзүүдө жөн гана not жок деген сөздү колдонобуз. Мисалы, there is not any chair in the room. Бөлмөдө эч кандай стул жок. Же болбосо көптүктөрдө there are not any chairs in the room. Бөлмөдө стулдар жок. Же болбосо эч кандай стулдар жок. Көбүнчө any такыр жок экендигин билдирүү үчүн колдонобуз. Терс сүйлөмдөрдө there is not, there isn't деп кыскартылат. Ал эми there are not, there aren't деп кыскартылат. Көңүл бөлөлүк кайсыл бөлүгүн кыскарттык? To be этиши жана not жок деген сөз. Бул жакта дагы are not to be этиши жана жок деген сөздү кыскарттык. Суроолуу сүйлөм түзүү жөнөкөй, оңой, жөн гана to be этиши жана there экөө орун алмашып калат. Мисалы, there is a chair in the room. Бөлмөдө стул бар. Суроо түзүш үчүн жөн гана is сүйлөмдүн башына кетти. Is there a chair in the room? Бөлмөдө стул барбы? Андан кийинки мисал көптүктөрдө there are two books here. Бул жакта эки китеп бар. Суроо түзүш үчүн жөн гана орун алмаштырдык. Are to be этиши сүйлөмдүн башына жазылды дагы, андан кийин there. Are there two books here? Бул жакта эки китеп барбы? Демек, суроолуу сүйлөм түзүш үчүн жөн гана орун алмаштырып коебуз. Эми there is жана there are деп колдонууда өзгөчөлүктөрдү жана карама каршылыктарды карап чыгалык. There is жогоруда айттык, жекеликтөрдү жана саналбай турган зат атоочтор менен колдонобуз деп. Бирок көпчүлүк маалыматтардан же болбосо китептерден, форумдардан көрүп калышыңыздар мүмкүн. There is көптүк түрдө турган зат атоочтор менен да колдонулат. Көбүнчө Американын англис тили вариантында озеки сүйлөөдө формалдуу эмес, официалдуу эмес сүйлөөдө there is көптүк түрдө турган зат атооч менен колдонуп сүйлөшү мүмкүн. Муну ката деп эсептешпейт көбүнчө, эгерде озеки болсо, бирок эгерде тест жазып атсаңыз же болбосо официалдуу иш кагаз жазуу түрүндө бир нерсе болсо, анда жекелик түрдө турган зат атооч менен колдонгонубуз туура болот. Кийинки өзгөчөлүк there is кандайдыр бир нерсе жөнүндө, кандайдыр бир нерсенин бар экендиги жөнүндө биринчи жолу сүйлөп жатканда колдонобуз. Ошол себептен мындай сүйлөмдөрдө зат атоочтун астында аныкталбаган артикль көбүнчө колдонулат. Бирок кээ бир сүйлөмдөрдө the аныкталган артиклдин колдонулушун көрөбүз. Демек, эки сүйлөм тең туура сүйлөм. Бирок экөөнүн айырмасы эмнеде? Экөө тең туура сүйлөм. Анда көңүл бөлөлүк биринчи сүйлөм there is a dog in the street. Көчөдө ит бар, же болбосо ит жүрөт. Бул ит жөнүндө биринчи жолу айтып атабыз. Бул жөнүндө буга чейин сүйлөшкөн эмеспиз. Ал эми экинчи сүйлөм there is the dog in the street. Көчөдө ит бар. Демек, экинчи сүйлөмдө мааниси бул ит жөнүндө биз мурун сүйлөшкөнбүз. Биз азыр теманы улап жатабыз. The артиклинин колдонулушун көбүнчө оор тексттерде кездештирүү мүмкүн. Бирок the артиклинин колдонулушу боюнча талаш тартыштар абдан көп. Кээ бир учурларда бир нече зат атооч чогуу колдонобуз. Мисалы, there is a cat, a dog and a boy in the street. Көчөдө мышык, ит жана бала бар.
демек бир нече зат атоочторду чогуу колдонууда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Эгерде бардык зат атоочтор жекелик түрдө турса, анда there is деп колдонобуз. There is. Ал эми бардык саналып өткөн зат атоочтор көптүк түрдө турса, анда there are деп колдонобуз. There are cats, dogs and boys in the street. Көчөдө мышыктар, иттер жана балдар жүрөт. Эми кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. There is a cat and two dogs in the street. Көчөдө мышык жана эки ит бар. Же болбосо there are two dogs and a cat in the street. Көчөдө эки ит жана мышык бар. Көңүл буралык биринчи сүйлөмдө a cat мышык, бир мышык жана two dogs. Эки ит. Бирөө мышык жекелик түрдө турган зат атооч, ал эми ит, эки ит көптүк түрдө турган зат атооч. Мындай учурларда кантип тандайбыз? There is колдонобузбу же there are колдонобузбу? Мындай учурларда эң биринчи турган зат атоочко көңүл бурабыз. Эгерде биринчи турган зат атооч жекелик түрдө турса, анда there is колдонулат. Мисалы, биринчи сүйлөмдө there is a cat. A cat мышык жекелик түрдө турат, ошол себептен there is колдонобуз. Андан кийин кадимкидей эле көптүк түрдө зат атооч болсо деле айтып кете беребиз. Мисалы, there is a cat and two dogs. Ал эми биринчи турган зат атооч көптүк түрдө болсо, экинчи сүйлөм two dogs көптүк түрдө болсо, анда there are колдонулат. There are two dogs and a cat. Көңүл буралык. Биринчи турган зат атооч жекелик түрдө болсо there is, көптүк түрдө болсо there are колдонобуз. Бүгүнкү тема there is жана there are оңой тема деп эсептелгени менен талаш тартыштар абдан көп. Ар кайсы окуу материалдарында ар кандай маалымат берилиши мүмкүн. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Эгерде каналыбызга жазыла элек болсоңуздар, жазылып биз менен бирге окуңуздар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө. Мектеп плюс каналы саламатта калыңыз.